Assalamu alaikum YouTube көрермандар. Ford Fox. Ушул видео кимгедир пайдалуу болуп калса жакшы болот. Пайдасы тийип калса жакшы болмок. Өтө кубанып калмакмын. Так, мынакей замок. Мындай болуп атат. Замокту саламын. Замокту ачканда бул жерден майдын сүрөтү менен эле айырбак жанып турат. Кыскасын айтканда, замокту ачканда аккумулятордун сүрөтү жок, башка дагы эч нерсе жок. Оталдырганда дагы тахометр иштебейт, спидометр иштебейт. Замокту ачканда бир эле майдын лампочкасы жанып атат, башка эч нерсе жок. Анын причинасын издеп таптым. Причинасы могу группа контакттан экен. Мынакей группа контакт. Группа контакт менен бул жактан чечтим. Мынакей. Могул жерден чечип алдым. Оңгой эле чыгат. Бул жактан отвертка туруп, бул жактан отвертка туруп чечип аласыңар. Мынакей. Чечтим. Чечкенде ичи мындай болуп жешилип кетиптир. Мынакей контактылары көрүнүп аткан болсо, могул жер жешилип кеткен. Могул жер. Именно ушул жерге келгенде полный жанат экен, щитпривор, айырбак, бензонасос иштейт экен, бүт баардыгы иштейт экен ушул жерге келгенде. Ушунун пластмассалуу болуп экен. Муга тиги штекер сайылат, дык штекер муга сайылат. Мынакей пластмассасын чечтим. Мынакей сиздерди бураганда ключ могул жерге кирет. Ключ ушул жерге кирип, ал могул пластмасса болгон группа контактты бурайт. Мынакей көрсөтүп койсом жешилген жерин. Могул жер жешилип кеткен. Кандай кылып көрсөтсөм болот. Могул жери жешилип кеткен. Именно ушул жери могул жерге тиет экен. Алдыгы жери карарып кеткен жерге тиет экен. Короче, ушуну кайра тазалап, майлап, сүттөп дегендей кайра чогултуп салабыз. Так, мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6 контакт болгон экен. Мына азыр мен чогултуп бүттүм, салдым. Чогултуп салдым пластмассаны. Азыр бул жакка саламын. Так, бул жакка мына мой эки защелкасы эле кармап калат. Бул жагына бирөө, бул жагына бирөө. Мындай кылып туруп эле. Окей. Мындай кылып туруп эле салынды. Болду. Штекерди кошобуз. Фишкасын саябыз. Болду. Кармады. Эми оталдырып көрөбүз азыр. Так. Мынакей күйдү. Аккумулятордун сүрөтү күйдү, майдыкы күйдү. Заправка күйбөй аткан, тормоздуку, ручниктик күйбөй аткан. Имо АБС күйбөй аткан. Бул жактан болсо чек күйбөй аткан. Чек да күйдү. Лампочканы күйдү, эшиктин ачылып жабылгандары күйдү. Айырбак күйдү. Так, оталдырып көрөбүз эми. Ушундай болуш керек болчу. Окей, болду. Бүт баардыгы элементарный эле. Просто жасаганга желание болуш керек. Анан кичине аракет кылып коюш керек. Болду ошону менен. Баарыбыздын эле колубуздан келет. Адам кылган нерсени адам кылат дегендей. Мынакей. Тахометр иштеди мынакей. Алдыгы километр чыкты. Километраж да чыкпай аткан. 300, 700 деген
371.572 деген пробегтин цифраларда чыкпай жаткан болчу. Мынакей азыр чыкты. Мынакей 21 км деп көрсөтүп атат. 371.572 пробег. Мынакей нормальный болуп калды. Болду. Мына бүтті. Все, барыңа ассаламу алейкум.